Эл журт мына өзүңүздөр жакшы көрүп турасыздар. Себеби дегенде өмүрүчкө козголгон кылмыш ишинин жасалма экендигин, ушундай мамлекеттин чоң деңгээлдеги саясатчынын, мамлекеттик ишмердин, мамлекеттүүлүктү колдогон жана кубаттап жүргөн ушунча жылдык эмгеги бар ишмерди мындай кордогон бул эч бир мамлекетте болбосо керек. Себеби мына мен билгенден канчалаган мамлекетибиздеги бардык элге журтка кызмат кылып жүргөн адамдар, депутаттар, министрлер, жана башкалар, генералдар бардыгы келип өмүрлүк чечилиштин күнөөсүз экендигин биз тастыктап жатабыз. Жана ошого бардыгыбыз аракет кылып атабыз. Коомчулук баарыбыз ушуга аракет кылып атабыз. Бирок ушунун бардыгына карабай эле кайсыл жактан жалданып келинген кайсыл бир адамдар менен күнөөлөп туруп, эгерде ушул кишини жазага тарта турган болсо, анда бул өтө чоң акыйкатсыздык болот жана бул акыйкатсыздыкка жооп бере турган күн да келет.